Бұл бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна мына Кыргызстандын бүт булун булчуңунан, бүт обласынан, дубандарынан келип адамдар, шаарлардан келип катышып отурат. Андан сырткары мамлекет бүт 60 канча мамлекеттен келип катышып, кыргыздын каада салтын, үрп адатын, мындайча айтканда, бул жерде оюндары, ырчылары менен, акындары менен келип бардыгы катышып атат. Бұл дүйнөлүк тарыхы бар, мааниси бар дүйнөдөгү. Эртең тарыхта кала турган дүйнө жүзү боюнча көчмөндөр Кыргызстандан чыкты. Бул кыргыздын оюну көчөт деген бир чоң мааниге ээ болуп сакталып калып атат. Ушул көчмөндөр оюнуна Кыргыз-Нефтегаз ачык акционерлик коому Бостонов Рашид Абдымаликович баштаган нефтчилер да келип катышып отурат буга. Нефтчилер бул көчмөндөр оюнуна чоң салым салды. Мына биз өзүңөр көрүп тургандай мына Хан Ордодо турган бооз үйдү тиктик, андан сырткары 2 бооз үй тигип бердик. Көптөгөн адамдарды сыйлап, урматтап, конок кылып атабыз. Кыргыз-Нефтегаз мындайча айтканда бир эле бул өндүрүш менен гана жүрбөстөн булар бүгүн ушул көчмөндөр оюнуна да, кыргыздын каада салтына да өздөрүнүн үлүшүн кошуп, өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, ушу катышып келип атышат.